Баарыңыздарга кутман достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен татар элинин улуттук тамагы эчпочмак самсасынын жасалуу жолун көрсөтүп бермекчимин. Бул самсанын жасалуу жолу оңой жана өтө тоюмдуу тамак болот. Эгер сиздерге видео кызык болсо, акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Эң биринчи самсанын камырын жасоого киришебиз. Ал үчүн идишибизге жылуу сүтүбүздү куюп, үстүнө туз, кумшекер жана ачыткыбызды салып, жакшылап аралаштырабыз. Керектүү азыктардын граммдарын описание бөлүмүнө жазып кетемин, ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Апарабыздын бетин жаап 5 мүнөткө калтырабыз. Эми апарабыздын бетин ачып, үстүнө 1 жумуртка, эритилген сары май жана электен өткөзүлгөн унду кошуп, жумшак камыр ээлейбиз. Бизде ушундай колго жармашпаган, аябай жумшак жана назик камыр чыгат. Идишибиздин астын өсүмдүк май менен же сары май менен майлап алып, камырыбызды салып, бетин жаап, жылуу жерге 1–1,5 саатка көтөрүлүү үчүн коюп коебуз. Камырыбыз көтөрүлүп даяр болгуча биз ичиндеги фаршты даярдайбыз. Мен бул жерде уйдун этин колго туурап жасадым. Эгер сиздер кааласаңыздар, фарштан жасасаңыздар да болот. 2 пиязды майдалап туурап алабыз. Картошкабызды дагы 4 бурч кылып туурап чыгабыз. Тууралган этти, пиязды жана картошканы идишибизге салып, үстүнө татымына жараша туз, паприка, мурч жана кориандр кошуп, үстүнө өсүмдүк майынан куюп, жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биздин камырыбызды экиси көтөрүлүп калды. Мен камырды теңдей 6 бөлүккө бөлүп алдым. Эгер сиздерде тараза болсо, таразага салып, теңдеп бөлүп алсаңыздар болот. Баарын тоголоктоп, үстүн целлофан пакет менен жаап, 10 мүнөткө калтырабыз. Тыныккан камырыбызды бирден алып, жука кылып жайып алабыз. Үстүнө толтура фарштан салып, видеодогудай кылып, 3 бурч кылып, чекелерин жакшылап бекитип, ортосун ачык кылып түйүп чыгабыз. Түйүп алган самсаларыбызды противенге салып, үстүнө жумуртка жагабыз. 180 градус алдын ала кызытылган духовкада 45–50 мүнөт кызарганча бышырабыз. Мынакей достор, биздин самсабыз даяр болду. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен үй бүлөңүздөргө, балдарыңыздарга жасап бериңиздер. Бул самса баарына жагат деген ойдомун. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Менин каналымда мындан башка да даамдуу тамактардын, торттордун, салаттардын рецептилери бар. Эгерде сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип карап чыгыңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тамагыңыздар даамдуу болсун.